Assalamu алейкум. Буюрса азыр Сокулукка келдик. Бүгүн Сокулук районунда шайлоочулар менен эл журт менен жолугушуу болот. Бул фракциянын кезектеги көчмө жыйыны. Кудай жолугушуубузду берекелүү пайдалуу болсун. Бүгүнкү жыйынга урматтуу меймандар, бүгүнкү көчмө жыйынга биздин Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Иман Нуру парламент фракциясынын депутаттары жыйынга келип отурушат. Көчмө жыйын өтмөк. Assalamu алейкум. Урматтуу Сокулук районунун тургундары, замандаштарым, мекендештерим. Эң жакшы баарлашуу көзгө көз чагылышып, тизеге тизе тийишип, бетме бет келип баарлашуу. Ошого жетпейт экен. Ошого элди кыдырмай сайын элдин көйгөйүн билбейсиң, элдин көйгөйүн билмей сайын эл үчүн саясат кыла албайт экенсиң. Албетте, барган жерде бардык маселелерди чечиш өтө кыйын экен. Бирок барасың, угасың, эң орчундуу деген маселелерди көтөрсөң, тиякта протокол тапшырма берет экенсиң, өкмөт ошону эсепке алат экен. Эртең бирсин сурасаң, талап кылсаң, аткарылыш боюнча маалымат берет экен. Ошон үчүн биз элди журту кыдырып жүрөбүз. Көбүнчө приоритетти чек арадагы айылдарга барып атабыз, райондорго. Мисалы өткөндө Ат башынын Газыбегине барып келдик, Каракылжага барып келдик. Таласта жанагы 2 республика менен чектешкен аймагы бар, Аксай. Ошол жака барып келдик. Айтматов төрөлгөн айыл өкмөтү мисалы. Анан бүгүн Сокулукка келип атабыз. Биринчиден бул Кыргызстандын эң чоң райондорунун бири, экинчиден ички миграциянын борбору, аябай көп маселелер бар. Анан биздин фракциянын мүчөсү урматтуу Райымбачаева Венера Калыбековна ушул жерден шайланган. Бизге жакшы добуш бердиңиздер, колдоп бердиңиздер, сиздерге чоң рахмат. Анан мына жараткандын буйругу, Алла Тааланын берген ооматы, сиздер шайлаган депутат бүгүнкү күндө СОС комитетти башкарат. Бул аябай маанилүү тармак. Саламат сактоо ушул жакта, илим берүү, маданият тармагы, СОС мамлекет блок аябай чоң блок. Ошонун бардыгын башкарган эжекебиз Венера Калыбековна да ушул жерден коюп, ушул жерден шайланган. Анан мен азыр тааныштырып кетейин фракция мүчөлөрүн. Менин оң жагымда отурган агайыбыз, билесиздер, мындай көп маселелерди көтөрүп атат. Өзгөчө айыл чарба маселеси, экономика, финансы, банк маселеси боюнча абдан сонун маселелерди көтөрүп атат. Өзү облусту башкарган, президенттин кеңешчиси болгон, коомдук ишмер, публицист Айжигит Султан Бабдрашевич отурат бул жакта. Дагы оң тарабыбыздагы депутат айымыбызды билесиздер. Мына Венера Райымбачевадан мурда бул киши СОС комитетти башкарган. Кийин мына Европа менен Кыргызстандын кызматташтык тобуна өткөндөн кийин бул комитетти өткөзүп берди. Өзү прокуратура тармагында көптөгөн жыл бою иштеген. Азыр экология тармагы боюнча, жашыл экономика боюнча көптөгөн долбоорлорду алып чыгып атат, кодексти жазып аткан, коомдук ишмер. Азыр элге журтка аябай таанылып калды, Динара Ашимова эжекебиз. Биз эми 5 эл адамдан турабыз. Дагы бир депутатыбыз бар. Бишкекте дагы бир иш-чара уюштуруп койдук эле. Сиз ал жакты көзөмөлдөп туруңуз деп аны таштап келдик. Замирбек Мамасадыков деген мырзабыз бар. Ал фракция башчысынын орун басары, ошол эле мезгилде мына мыйзамдуулук боюнча комитеттин төрагасынын орун басары. Анан бул жака да бир топ адамдарды чакырганбыз өкмөттөн. Дароо эле эгерде бир маселелер болсо жооп берсин, жазып алсын, эртең бүрсү күнү ошол маселенин чечилишине өбөлгө болсун деп. Бул жака чакырылгандар мына өзүңүздөрдүн Кыргыз Республикасы президентинин Чүй облустундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн орун басары Кыштообаева Гүлмира Алимбековна. Кыргыз Республикасы саламаттык сактоо министринин орун басары Шамбетова Айжамал Эсенбековна. Министрликтин Чүй облусу боюнча координатору Назар уулу Алмаз. Кыргыз Республикасы Батырбекович. Кыргыз Республикасынын Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги социалдык коргоо департамент директору Балбаков Ахтан Айдаралиевич. Ушуга окшогон мамиледен улам ККМ чыгып атат да. Эмне үчүн келген жок? Бул өтө олуттуу маселе. Бир фракция келсе, биз эмне маалымат жеткен жок беле? Муну териштирип туруп айтып койгула, мына бүгүн эң көп суроо ошого берилмек.
Анан бул жакта райондук мекеме уюмдарынын өкүлдөрү төмөнкү тизмеде бар экен. Өзүңүздөр жакшы тааныйсыздар, аларга токтолуп отурбай эле коелу. Бизде калк ички миграция бизде жайгашкан. Бул биздин район официалдуу түрдө 300 000 болсо, дагы бизде амнистиядан өтүп атат, билесиздер. Эми көңүлдө маселени токтоп дейин. Анткени бизде калк сокулган бул айлыкка караштуу мектеп ачылды. Сабаттуу адамдарсыздар, ыйгарымдыкка жакшы билесиздер, бирок ошого карабай жакалашкан жерде жакалашып, тирешкен жерде тирешип, маслер чечсек болуп атабыз. Эми 488 жашайбыз. Ошол жерде 10 000ге жакын эл жашайт. Ошол 10 жылдан бери, 10 жылдан ашык убакыт өтүп кетти. Ошондон бери бизде бит социальный объект салынат. Айта кетейин дегеним, ошол жерде биздин жаш 488 корпусу бул Шихина көчөсү менен Гагарина көчөсүнүн жээгинде да. Быйыл айыл өкмөттө Кудай буюрса проектисин 750 орунга дайындайт деп атабыз да. Анан сиздер Кудай буюрса Сизде пайда жокпу? Ошол дагы дайындап атабыз. Дайын болгондон кийин айткыла, айткыла, биз болсо жакын жерлер негизиндечи. ысыды дайын болгондон айткыла, балким быйыл ысыдыга киргизсе болот. Менен жашагандан кийинки жылга кампагын көрүп, ошол жерден чектелген баасын коюп, ошону төлөп, мүмкүнчүлүгү чектелгендер ошол жерден өмүрүн алып кетсе деген ой максатта. Акча каражат сарпталган көмүргө. Бекер. Ар бир өкмөт берген, бул аксакалга да берилген көмүр. Сокулук айыл өкмөт берди. Сокулук айыл өкмөт бердиңизби? Кайсы айыл өкмөттөн? Сокулук айыл өкмөт. Эмес ушу кызматына жарасын деген ниет менен. Ата дагы бир сүйлөңүз, андан кийинки өтөлү. Ошондо биз калган ошол боюнча эч кандай оңдолгон эмес. Ал 4 дачага чечим бердик. Кызыл китеп алышты. Бирок айып деген мадамы жок. Дача ойнонуп алды. Ал Кудай буюрса ошол дачаны кызыл китептерин алсаңыздар, ошол жерге пропискага турасыздар, баягы барып. Ошон үчүн муну бир чечиш керек. Анан баягындай өзүнчө барып жайгашылгандарда көп турбайбы? Ошондой болгон экен да, баягы бүт барып чүйүм деп көчүп кете берип, проблема көп экен да. Ошол жагы бар экен. Анан мына сөздү уктуңуз, кызыл китепти берип атабыз дейт. Түшүнгөнүм мындай болду. Экология проблемасы бар деди. Ат баш айып өкмөтү деди. Ошо дачасын тиге дегенде окшойт. Ачысына сооружение жок дедиңиздер, туурабы? Ошодон улам мусор дыргытып атат дедиңизби, эмне дедиңиз? Айыл өкмөтүндөгү бул маселе негизи баягы как раз аграрный комитеттин полномочиясына кирет да. Азыркы айткан нерсеңиздерди силер негиздеп туруп комитетке кайрылуу жасашыңыздар керек. Алар өзүнүн токтомун чыгарып, бизге палатага алып чыгып, биз депутаттар палатада обсуждать этип. Бул себеп өзүнө чечиш керек болчу. Өтө өкүнүчтүү ушундай мамилечи. Мен түшүнөм, эгерде бир чоң алай болсо. Жалгызда турган район келип бул неме ушундай болгон өтө өкүнүчтүү. Макул. Биринчи маселеси, жерек маселеси болот ошону айтып. Эмне болуп жатат? Ушу жерек маселеси бул деген мамлекеттин жереги да болчу. Мамлекет деген бул Нәрсемді билдирдим. Эми анча чөпкөгө барганда күн карамага окшош экен деп экен да. Карасак күндү карап атабыз, жерди караган жокпуз, лайды караган жокпуз. Күн карама жакшы эле өсүмдүк. Ван Гогтун күн карама деген сүрөтү миллиондогон долларга сатылган. Андан май чыгып атат, семечкасын чагып атабыз, бозо паясын келип чагып атабыз. Тикелектен эмне пайда деп мен айтпадым. Лампуктан эмне пайда? Андан эч пайда жок. Кийимиңе жармашат, жан кийимиң эсти кылат. Бирок ар бир депутаттын өзүнүн пикири бар. Ошон үчүн мен спикермен дагы сөйлөшүп көрөйүнчү, анткени законопроект ким алып келсе, ошол кайтарып албаса биздин сөз ары катап кетпей калат. Анан парламент бул коллегиалдуу орган. Сунуш кылса көпчүлүк колдоп келсе өтүп кетиши да мүмкүн. Бирок азыр мындай көчөк аркасында сүйлөшкөнгө аракет кылабыз, ушул маселени токтотуп отурбайлы деп. Бирок көрдүңүздөр, баягы биз депутаттарды тепки алып аткан мезгилинде мамлекет башчысы пикир билдирип койду. Анан ГКМ төрагасы да пикир билдирди. Алар дагы жаңы мыйзам, жаңы тууга дегенде пикир айтып атат. Ошон үчүн бул бир эле парламентте турган маселе болбой калды. Бирок биз дагы да сүйлөшүп көрөбүз, анткени элдин көпчүлүгү азырында президенттикке деген командадан
мамлекеттик катчы гана айтты, элдин пикири башкача болуп баратат, балким эске алыш керек депчи. Ошон үчүн туура айтып атасыз, муну биз сүйлөшүп көрөлү, макулбу? Бул баягы мен барып чечип кое турган деген турган маселе эмес да. Мен мындай за деген адамды дээрлик көргөн жокмун. Анча болбосо көпчүлүгү ошол бойдон басып атат. Көзү да көнүп калыптыр. Анда мен өткөн айттым, Демократ партиясы билесиздерби, Америкада өтө күчтүү партия. Демократиялык партиянын символу эмне экенин билесиздерби? Эшек. Биз эшек дегенде эшек дейбизби, алар эшек. Эшекти да жакшы жагын көрүшүптүр. Эшек биринчиден эшек иштейт экен, ак жейт экен. Эшек чарчабайт экен. Эшек моюганды билбейт экен. Эшек баягы гербенин алдында да кетет экен да, эмне себептен дегенде бирден нукта кетет экен. Аркасынан күбөлөр басса чарчабайт экен. Өздөрүнө болсо бирде сөлпүп, бирде жорголоп, бирде жортуп отуруп чарчап калат экен. Ошон үчүн күн карамай жакшы эле өсүмдүк. Түшүмү бар өсүмдүк. Кудай кааласа баары жакшы болот, мен сүйлөшүп көрөм, макулбу? Пикириңиз. Siz berip aткан суроо такташ керек, биринчи сиз айтып аткан жердин менчик түрүн билиш керек. Айрылып жер болсо кайра сиздерге берейин деп атканда ушул вопрос биздин жаңы жерде чокон деген айыл бар да, жаңы жер. Бул боюнча биздин маалыматыбыз бар. Жаңы жер айыл өкмөтүнөн бизге 200дей арыз келип түшкөн. Бизде жалпы Сокулук районунда 25 миңден ашык арыз бар. Анан кадастр мекемесине биз корутундалабыз. Жерлердин түрлөрү боюнча ошо экспликация. Мен 2005-жылдан бери каршы болуп келатам да. Ошого. Анау жеректин немесин алмаштырганда мында токтоп эле туруш керек. Азыр башка проблема толтура деген ой бар да. Анан тынч отурган элди козгоп, өткөндө таласка барсак деле ушундай эле козгоп. Бул тойго башталышы, эгерде ишке аша турган болсо, мындай как депутат катары бул баардык жайылат да. Ошону мен айтып. Мындай бир проблемалуу маселе болсо да күлүп жайнап айтканыңыздар бар экен да, мындай урушпай, талашпай, кыйкырбай. Өзү элдин эрмеги эле депутат туруп калды азыр. Көчөдөн кармап алган адам эле мени сурайт, туунум эмне кылып атасың деп. Мен иштеке кылган жокмун туунум. Бул коллегиалдуу орган. Урматтуу мекендештерим, силерге чоң рахмат биринчиден келгениңерге. Акустиканын ушундай экенине карабай, сабырлуу укканыңарга чоң рахмат. Суук болгонуна карабай чыдаганыңарга чоң рахмат. Эми ушинтип баарлашып турбасак болбойт экен. Мына көрдүңүздөр, бул жерде канча маселе чечилип калды. Жогорку кеңештин дагы бир милдетин билдим, көпүрө экен да, алтын көпүрө. Биз барын чакырдык. Мына жерде канча зам министрлер келип отурат. Бул чоң адамдар. Эгер барсаңыздар, кириш үчүн бир 2 жума кетет. Анткени булардын иштери көп. Бирок эми силер да капа болбогула, убактыбызды алып койду, жөн эле келиппиз деп. Суроо болуп калабы деген үмүт менен чакырдык да. Элге чыгып турсаңар өзүңөргө деле жакшы. Мен кетип атканча бир-экинин объектине карап кеткилечи келгенден кийин. Анан мына суроолорго бир топ жооптор болду. Анан мен бир нерсени айтып коеюн. Азыр депутаттарыбыз дагы кичинеден сүйлөп чыксын, анан кийин бир тыянак кылалы. Бизде чын эле мектептер, бала бакчалар жетишпейт. Фаптар жок. Фаптар эски. Эски фаптардын аларды кайрадан жаңы фап куруш керек. Алар дагы уже иштеткенге уже болбой калды да, таптакыр. Ушундай фаптар түзүп атабыз. Кудай буюрса чечилсе, анда ал соцгородокту дагы куруп баштайбыз. Билсеңиздер, биз фракциябыз менен социалдык шарча куруп берели. Эгер жер таап берсеңиздер. Бул бүткүл болот ошо. Баягы муктаждар бар, жетим жесирлер бар, каргатаңдар бар. Мына 2 линия менен мен дагы бир тармак менен сүйлөшүп берейин. Бирок мага айтып коюңуз, урматтуу акимдин орун басары. Жерди таап берсеңиздер, биздин фракциянын сиздерге кылган кызматы ушу болсун, бир социалдык шарча салып берели, анан калгандарында сүйлөшөбүз. Бар бололу, бир бололу, Кудай кылсын. Урматтуу тургундар, атыңыздардан биздин жамааттан чоң рахмат айтып коебуз, жогорку кеңештин депутаттарына. Келип ушул көгөнөрү укканыңызга чоң рахмат.